баягы каналды жарылып кеткен эле эч ким караган жок, айлык өтүп, эч ким карабай койду. Анан эми кеше жапты ошону. Ол деле сапатсыз эле жаап коюшту. Эртеге дагы суу топтоло турган болсо, куда ошол жерде эле алып кетет. 14-июль күнү катуу келген сел Райымберди Абдирайымовдун 8 бөлмөлүү эки үйүн жашоого жараксыз абалга алып келген. Ал эски үйүн толук бузуп, ордуна 4 бөлмөлүү жаңы үй курду. Үйдүн курулушуна мамлекеттен 1 миллион сом, андан сырткары ар кандай уюмдардан акчалай колдоо алганына карабай, үйүн кышка чейин толук бүтүрүп кире албай калды. Ушу опалубкага эми көп кетип калды. Анан арматурага кетти. Короче, ошол эми бул 6 миллион болгон менен баары бир иштетип келгенде эч канча болбой калат экен. Эми биз мынандай кылып бүтпөй калды да, эми жазда бүтөт да. Азыр мен ылдый жакта мектептин жанында уулумдун үйү бар. Ошол жерде жашап атам. Кемпирим менен анан балам мына жерде акалардын үйүндө жашайт. Бөлүнүп. Эми кыйынчылык үй бузулгандан кийин оңойчулук болбойт экен да. Бул кыйынчылыкта баягы канча адам болсо деле, тууган уругуң болсо деле, бул жардам кылса, бир күн жардам берет экен, 2 күн жардам берет экен, анан кийин өзүңө келет экен да, кыйынчылык. Селдин кесепетинен үйлөрүн толук бузган тургундардын дээрлик баары турак жайын бышыккыч бетон менен курган. Айтымдарында кайрадан сел келе турган болсо, үй туруштук бериш керек. Эми заманбап болуш керек экен. Анан экинчи жагынан мына сел деген нерсе буну эч ким гарантия бере албайт экен. Азырчы мына ошо келип эле алып кетти да. Бул оюбузда жок эле да бул. Жыналып ошо бийик кылып, мындай, мына даже мына жерди аз-маз көтөрдүк. Мына фундамент куюп туруп, мына жерди дагы ошо шагыл төгүп, кичине көтөрдүк, бир 30 сантиметр болсо эми бийигирээк болсун деп. Эми ылдый жагы баары чукур. Дагы эле келсе, дагы эле уруп кетет. Эми ишенип болбойт да. Селдин кесепетинен алдын алайлы деп, кичине мына забор менен уруп, үйдүн айланасын тосуп алдык. Мурда заборубуз мына ушул тарап неме болчу, мал сарай болчу да. Сплошной элечи. Неме кыш менен урулган андай. Анан берки тарабы пакса менен урулган. Ушундай мал сарай болчу. Анын баары түшүп калган да. Селден. Андан кийинки бүтүргөн заборубуз ушул. Кошунабыз да ошон бул жакка да сел кирген да, кошунабыз үйүнө да. Сел келсе дагы алып кетиши мүмкүн да. Основной ушул тарап менен түшөт да бизгечи. Ошол келген күнүнкү дагы сел ушул жак менен түшкөн. Ушул мына айланабыздагы үйлөрдү жалпы алып кеткен да. Ошонун себебинен бир аз бекемирээк болсун деп кылдык да. Айыл тургундары кайрадан сел келиши мүмкүн деп кооптонушууда. Андыктан алар бузулган сел каналдарын оңдотуу маселесин көтөрүп, айыл өкмөткө бир нече жолу барганын кошумчалашты. Деген менен канал шайлоого жакын оңдолуп, убактылуу сапатсыз жамалганын айтып нааразы болушууда. Кече шайлоонун астында эле кичине эптеп неме кылып коюшту. Эми дагы эле сел келсе баары бир алып кетет да аны. Ошого эми түзүүрөөк кылып, мындай цементтеп, жакшынак кылып бизге каналдарды оңдоп беришсе жакшы болот эле. Эл азабын тартып атат, азапты тарттык. Дагы Кудайга шүгүр, жаз жарыш, күз көрүштө мындай жарыкта келди сел. Жеңил трактор менен эле толтуруп турпакты жаап койду. Ал эми алиги эгер суу топтолгон болсо бошто бер. Дагы алып кетет. Дагы эле ошо баягы мына кылган мээнеттерибиз эми катуу Кудай сактасын го. Дагы эле катуу келген болсо дагы эле алып кетет да. Кара Суу районунун акими селден кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Анын айтымында Мада айыл өкмөтүндөгү сел каналдарын оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнгөн. Каналдарды капиталдык оңдоодон өткөрүү иштери 2025-жылдын февраль-март айында баштала турганын айтты. Селдин кесепеттерин ликвидация болгон кездерде тазаланган. Бирок бул жерде мындай экен, баягы бир аз жааган сайын эле бул баягы бул природный инертный материал да ошол кайра жууп келип, ошол каналдарга чайкап кое берет экен жаган болгон сайын. Ошон үчүн буларды мындай капиталдык түрдө тазалап, оңдоп болот жайында жазда боло турчу жаганга даярдык март айынан баштап башталат. Мада айыл өкмөтүнүн бюджетинен ошо 1 миллион сом даярдалып турат. 7 километр канал бул толук жетишебиз деп ошол жергиликтүү бийлик даярданып атат. Бул жерден баягы климат шартына эле карайбыз да. Если күн эртерээк жылып кете турган болсо, анда биз февраль айында деле баштай беребиз.
14-июлда Оштогу сел Кара Суу районунун Мады, Датка жана Баш Булак айылдарында зыян келтирген. Жалпы 4 мектеп, 1 бала бакча, 2 оорукана, 1 музей жана 1 ФАП жарактан чыккан. Ошондой эле 642 турак үйгө суу кирген. Бийлик өкүлдөрү каза болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сом бөлүп берген. Мындан сырткары турак жайы бузулуп, кооптуу деп табылган жарандарга дагы 1 миллион сом. Үйү капиталдык оңдоону талап кылган тургундардын ар бирине 500 000 сомдон, Ош шаарынын Борбордук базарында кырсыктан жапа чеккен соодагерлерге 100 000 сом бөлүү тапшырмасы берилген.